Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева менен парламенттин ыйгарым укуктары, саясий таасири жана ишмердиги тууралуу сүйлөшөбүз. Ошол учурда деле президент администрациядан чалып турушчу, президенттин парламенттеги өкүлү аралашчу, аны парламентти көзөмөлдөчү, аны баары эле билишет. Бир мандаттуу округудан бир дайым келбегенине ушунчалык аябай ызалангам да. Эч бир нерсеге ушу коом жаман же коом күнөөлүү деп мен эч качан айта албайм. Анткени жоопкерчилик биликке баргандан кийин жоопкерчиликти парламент алат, өкмөт алат, президент алат да. Колунда бизнеси бар адамдар эмнеге парламентте унчукпайт деген суроого жооп да. Анан бирок колунда жок адамдар эмнеге парламентке келе албайт? Бул да чоң суроо да. Буну элге бере турган суроо да. Баары бери биз деген кайра башыбызды парламентаризм системасына бурабыз деп ойлойм. Кыргызстанда бийликке сын айтылганда, ал көбүнчө жогорку кеңештин ишине депутаттарга дагы багытталат. Анда принцип, көз карандысыздык, компетенттүүлүк маселеси дагы көп айтылат. Алардын мурдагы ыйгарым укуктарынын кыскарып, президенттик башкарууга өтүүгө дагы ушул фактор негиз болгону айтылган. Кийин баш мыйзам өзгөрүп, депутаттардын ыйгарым укуктары азайганы менен алигече парламенттин иши сынга кабылып келет. Кыргызстанда көз карандысыз депутат болуу оорбу? Азыркы парламенттин жалпы ишмердигин кандай баалоого болот? Бийликтин бир бутагы катары өзүнүн ролун, саясаттагы таасирин канчалык коргоп жатат? Ушул багытта жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева менен сүйлөшөбүз. Бул Эркиндик үнү подкасты. Аны мен Түмөнбай Абдинаби уулу даярдайм. Эльвира айым, студиябызга кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Сиз экинчи ирет жогорку кеңешке келип атасыз. Бирок эки учур такыр эки башка. Бирөөсү аралаш башкаруу учурунда парламенттин азыркыдан кыйла ыйгарым укугу көп учур эле. Кийинкиси президенттик башкаруу алдыга чыккан учурга туш келди. Сизди экинчи жолу парламентке эмне алып келди? 2015-жылы биринчи жолу биринчи ирет шайланып келгенде партиялык тизме менен парламентке келгем. Бул 6-чы чакырылыштын депутаты болуп келгем. Анда саясатка жаңы мындай кадам шилтеп жаңы келген биринчи учурум болчу. Ал кезде саясатта жалпысынан активдүү позиция менен мындай өзүмдү да тааныштырып, мындай элге да өзүмдү таанымал кылып кеткен бир 5 жыл учурум өтүп, андан кийин бир жылдай 2021-жылы саясатка аралашпаган бир мөөнөт болуп калды, убакыт. Ошондо күзгү шайлоого катышпай, аракеттенбей, мындай катышпай калып, андан кийин Бишкек шаарынын ушу 1-Май районунда кайра шайлоо болгондуктан ошол кайра шайлоого катышып, бир мандаттуу округудан бир дайым келбегенине ушунчалык мындай аябай ызалангам да. Эми өзгөчө октябрь окуяларында аялдардын деле мындай коомдо активдүү позициясы бар болгонун баарыбыз эле көрдүк. Ошо борбор аянтыбызда кыздарыбыздын да көпчүлүгү жүргөн, айымдарыбыз да көп жүрүп, ошолордун арасында мен да жүрбөдүм белем. Ошо митингдерге да катышып, ошо элдин нааразычылыгы болгондо, ошо борбор аянтта жүргөндө деле мындай активдүү позицияда аялдар деле бар деген бир мындай аябай мындай чоң белги болуп деп. Андан кийин бир мандаттуу округдан 36 депутаттын ичинен бир дайым депутат жок деп, бирок шаардан 2 округ боюнча кайра шайлоо болгондуктан негедир мен ушул айымдарыбыз үчүн намыздандым. Жалпы гендердик теңчилик боюнча улам маселени көтөрүп келе жатып, анан бул жерде деген кыздарыбыз катышса деле абдан аз добуштарды алып өтпөй калганына өкүнүп, анан ошентип шайлоого аттанып келип калдым. Эң негизгиси бул бир мандаттуу округтан айымдар өтпөйт деген позицияга мындай өзүмдүн бир ички каршылык болуп, эми бул таарыныч эмес, ички позиция болуп калды да. Биз келе алабыз, биздин да колубуздан келет деп ошентип келип калдым. Парламенттеги айымдардын ролу жөнүндө дагы токтолобуз. Соңку кезде парламенттин көз карандысыздыгына байланыштуу сындар айтылды. Өлкөдө маанилүү маселе кабыл алып атканда парламент өзүнүн үнүн өктөм чыгара албайт, же болбосо бийликтин эңсегени парламентте эч кандай барьер, тоскоолдуксуз эле кабыл алынат деген дагы пикирлер айтылат. Бул балким субъективдүүдүр. Мен эми ушул нерсени сурагым келип атат. Буга чейинки бийлик учурунда дагы кайсы бир көмүскө кардиналдар таасир этет, аларга барып депутаттар маал менен кабинетине кирип турат деген сөздөр айтылып жүргөн. Бул ойду сиз дагы буга чейин ырастагансыз. Сурагым келген, азыркы парламент канчалык көз карандысыз? 6-чакырылышта деле бизде серик кардинал деп коюшат. Ошо
теневой кардиналдар бар болчу. Ал Атамбаевдин учурунда бардыгына белгилүү адамдар болчу. Бул бирөөсү Фарид Ниязов, экинчиси Илмиянов деген эки белгилүү адамдар болчу. Ошол учурда деле, ошол убакта деле президент администрациядан турушчу. Президенттин парламенттеги өкүлү аралашчу, аны парламентти көзөмөлдөчү, аны баары эле билишет да, бул жашыруун эмес да. Бүгүнкү учурда деле ошондой эле окуялар кайталанып жатат. Аны парламентте УКМКнын жетекчиси келгенден көрүнүп баардыгыбыз эле күлүп турбадык белек. Келип деген мындай катуу сөздөр айтылса деле мындай каршы жооп бере албаган учурлар болуп калды. Канча мыйзамдарды бир кол шилтеп эле өткөрүп жатабыз, аны деле көрүп жатпайбызбы баарыбызчы. Бул деген бирок айтып кете турган эң биринчи нерсе, парламент бул коомдун күзгүсү. Парламент жалпы мамлекетте элдин позициясынын күзгүсү да. Мындай позиция эмес, именно элдин каалоосу менен келген адамдар да шайланып келгендер да. Ошо коом, ошо коомчулук, элибиз деген кандай депутатты парламенттен көргүн келет деген критерийдин жообу мына бүгүнкү күндө 7-6, 1, 2, 4, 5, 6, 7 чакырылыштын натыйжасы ошол болуп атат да. Анан деген мындай бизде баардык эле нерседен деген үстү жакты карап күнөөлөгөндөн мурда биз да элбиз мойнуңа алыш керекпиз да. Ушул адамдарды биз шайладык деп. Коомдун таасири албетте ага да токтолобуз. Эми бул жерде депутаттарды ошо сиз айткандай келген мыйзам долбоорлорду же бийлик көрсөтмө берген маселелерди кындыксыз, кыйшаюусуз колдоп коюуга эмне мажбур кылат? 90 депутаттын ичинен 20 чакты депутаттарыбыз мурда саясатта тажрыйбасы бар, мурда депутат болгон же мамлекеттик мындай ишканаларда жетекчиликпи же кызмат кылганбы, чиновник болгон адамдар бар да. Бирок 70 адамдарыбыз, коллегаларыбыз, алар мурда мамлекеттик именно чоң саясатта тажрыйбасы азыраак адамдар болуп калды. Мүмкүн кээ бир чечимдерди адамдар эми көнүп калат экен да, бул чечимди жетекчилик кандай айтса ошондой аткарабыз дегенде, ошондой да адамдар бар арасында. Кээ бир адамдарыбыз менен мен ойлойм, көпчүлүк депутаттар менен түшүндүрүү позицияларында мындай түшүндүрүп иштөө керекпи деген бир ой пикирге келип атам да. Мисалы массалык маалымат каражаттар боюнча мыйзамды эме кылып жатасыздар да, ошол аябай мындай чоң таасир этип атат. Бунда деле ар бир маселенин оң жана терс жактарын парламенттеги коллегаларыбыз эми 1 жыл уже мындай тажрыйба ала турган убакыт болуп атат. Азыр мен ойлойм көпчүлүк нерселер боюнча алардын өзүнүн уже такшалган позициялары болуп, өздөрү мындай добуш, өз каалоосу боюнча добуштарды бере турган мындай убакыт келип жатат окшойт деп ойлоп атам да. Анткени биринчи парламентке келгенде 1 жылдай ошол чөйрөнү түшүнүп, саясатта болуп жаткан окуяларды терең аралашкандыктан мен ошол чечимдин аркасында менде да жоопкерчилик деген түшүнүк 1 жылдай убакыт алат экен да. Мен муну 2015-те келгенде 1 жылдай улам бирөөсү чалсат, жок бул туура эмес, партиянын генеральный линиясы болот, генеральный линиядан чыкпа деген мындай түшүнүктүү улам эле келип эле бирөөсү бекемдейм деп эле жанакы серый кардиналдарыбыз кирип эле ошентип беришчи да. Анан бирок ошол эле тиги мөңгүлөр мыйзам келгенде биз эми генералдык анда тиги президенттик линия болуп калган, анда деген жалпы партиянын линияна биз ошо бийликтин партиясы менен келсек да ошол партияга каршы добуш бергенден кийин ошондо бир топ мындай мен ойлойм парламенттик жалпы көп түшүнүк бир каталардан кийин келет да, коомдун сыноосунан кийин келет. Коом деген көп талкуулап жатпайбы, коомдо деген улам бир депутат туура эмес сүйлөп алса же мындай элге каршы нерселерге макул добушун берсе, коом кадимкидей сынга алып атпайбы? Мүмкүн азыр кичине үндөр акырыныраак болуп калды да. Эми ар кандай коркутуу үркүтүүлөр болсо коомдо деле үн мындай тынчып баштайт экен да. Ошол ага карабастан мен ойлойм депутаттар жоопкерчиликти мына бир жаңы келген саясатка жаңы аралашкан адам парламентте 1 жылдан кийин ошо именно жоопкерчиликти түшүнүп баштайт да. Албетте сиз азыр компетенттүүлүк жөнүндө кеп кылып калдыңыз, бирок принцип маселесин компетенттүүлүктөн өзүнчө бөлүп караганда, мисалы азыр сиз көбү жаштар дегениңиз менен мурдагы чакырылыштарда дагы 2-3 жолу депутат болуп келгени менен унчукпай же болбосо мындай эл тараптан шайланып келгенин унуткандай позицияны карманып жүргөн дагы депутаттар болгон. Ошого
позиция маселесинде, принцип маселесинде депутаттар кандай болуш керек? Бир нерсени коомдо болгон өзгөрүүлөр боюнча эски жүрүм туруш мындай жүрүш менен жүрүп көнүп калган саясатчылардын адашкан бир нерсеси бар да. Азыр коом ушунчалык цифровизация, ушунчалык соц тармактар менен, ушунчалык интернет менен биз коом мындай абдан ачык болуп жатпайбы? ТикТокту жапсак деле тигини жаптырыла, буну жаптырыла деген мындай абсурдный талаптар болуп атпайбы парламенттечи. Бирок ошону канчалык жабам деген нерсе сайын Кыргызстандын 7 миллион биздин жарандарыбыздын жартысы жаштар. Жаш өлкө, жаш мамлекетпиз дегенибиздин ичинде жарымы эми молодежь болуп атпайбы, жаштар болуп атпайбы? Жаштардын бүгүнкү күндө караганы бул ОТРК эмес да. Жаштардын караганы бул КТР эмес, жаштардын караганы интернет. А интернетти канчалык көзөмөлдөйм десең, ошончолук ал өзүнүн ыңгайлуу жолдорун VPN бар, правильно? Ошол нерселер аркылуу баары бир көрүшөт. Канчалык мажбурлап жок буну караба десең, жаштар ошончолук ошону көргөнү аракет кылышат. Ошол коомго, ошол коомдун талаптары баары бири жаштар баары бир прогрессивдүү жол менен кадам шилтешет. Жаштардын талаптары ошончолук депутаттар эмнеге бекинип алышкан, анан эмнеге сүйлөбөйсүңөр деп баары бир ошол шайланган депутаттар өзүнүн округдарына барганда ошондой талап кылышат да. Ошонун аркасы менен принциптериңерден шайлоого мага ушундай добуш мен бергенде сен могу убада бергенсиң, тигил убада бергенсиң деп баары бир мындай ошол депутаттарды кармашат, сөздөрүнө да кармашат да. Ошол талаптардан кийин принцип моундай, бул деген эми мындай акыйкаттык позициядан кайтпагыла деген талаптар коомдон баары бир күчөйт да. Бул азайбайт. Канчалык басмырлап күчөтүп жаптырам деген сайын, сөз эркиндигин басмырлайм деген сайын ошончолук ошол коомдо талаптар күчөйт да. Бул эми дүйнө жүзүндөгү тарыхтын эмеси, тажрыйбасы да, өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасы ошондой. Биз деле мындан четте кала албайбыз баары бир. Принцип маселесине келгенде коомчулук талапты коет. 90 депутат ушул чөйрөдө калып, биз 90дон башка эч ким менен баарлашпайбыз деген кеп анда эмес да. Баары бир биз коом менен аралашып адам болуп жүрөбүз да, коом менен аралашып саясатчы болуп жүрөбүз да. Мүмкүн бир-эки жерден тартынып же коркуп же уялып, мүмкүн эч ким мындай сүйлөбөйт, бирок арасына баары бир ушул тар чөйрөдө ушул сынга алынып атпайбызбы баары бир. Коомдун жоопкерчилигине келсек, өзүңүз айткандай, парламент бул жок жерден келип калган эмес, аны эл шайлаган институт. Коом парламент дегенде эмнени түшүнөт? Жана бул мындай чыныгы парламентти коом канчалык туура түшүнүп атат деп сурайынчы. Мен көтөрүп чыккан, мен айтып чыккан 99% маселени бул деген элдин күнүмдүк турмушунда чечилбеген көйгөйлөр да. Анан парламент деген бүгүнкү күндө эми өкүнүчтүү жагы бар, эми жакшы деле мындай кээ бир жерлерден минустар деле бар. Көпчүлүк учурларда региондордон келген депутаттар үчүн, мен да 5 жыл ошо региондон шайланып келгем да, областтан шайланып келгенде көпчүлүк учурда бул өкмөт чече турган маселелерди, бирок өкмөттүн көзү жетпей калган маселелерди ушуну жеткирип бер деп коом кайрылат да. Бирок сөз эркиндиги, анан адилеттүүлүк, укук коргоо органдардын, соттордун маселесин баары бир бул жерден акыйкат, анан адилеттүүлүк маселесин коом эми 50% маселелердин жартысы болуп калат да, парламенттен көтөргөн. Анан коомдун түшүнүгүндө мүмкүн бүгүн мектепти салып бер, эртең ушу менин айылымда садикти салып бер, бирок ошол эле учурда элдин оозун бастырып, коркутуп үркүтүп, анан деген сүйлөбө деген, сөз эркиндигине мындай басым жасайм, ушул жакты баш көтөрбөйм деген учурларга мындай такап келгенде, коом баары бир ошол жакты депутат эмне учукпайсың деп көтөрүп жатпайбы. Ошондуктан коомдун эми мен эч качан элибизди, калкты, жалпысынан биздин эми кыргызстандыктарды эч бир нерсеге ушу коом жаман же коом күнөөлүү деп мен эч качан айта албайм. Анткени жоопкерчилик бийликке баргандан кийин жоопкерчиликти парламент алат, өкмөт алат, президент алат да. Ошондуктан жоопкерчиликти биринчиден биз бийлик бутактарынын бир өкүлү катары биз алып атабыз. 3 бийлик бутакты санап өттүңүз.
албетте саясатта шайланган анан дайындалган деген түшүнүк бар да. Муну шайланган адамда элдин мандаты болот. Анын үнү да өктөм чыгат, анан позициясы дагы кыйла бекем болот дайындалгандан. Кемпир-абад маселесинде парламентте көптөгөн чынжырлашкан окуялар болду. Сиз ал маселени дагы көтөрүп чыккандан кийин ага чейин дагы сиздин кесиптешиңиз Чыңгыз Айдарбеков комитеттин төрагалыгын тапшырганга аргасыз болду. Андан кийин Медералиев өз каалоосу менен төрагалыкты тапшырды комитеттин. Аны дагы Кемпир-абад маселесине байланыштырды. Кийин кабинет маселеси көтөрүлдү Өмүрбек Бакировдо. Бул чынжырлашкан окуяларга кандай баа, кандай аныктама бересиз? Бул бийликтин теги азыркы акыбалдын бир күзгүсүбү, бул эмне? Жаңы конституцияны кабыл алып жатканда вертикаль власти толугу менен орнотууларын баардыгыбыз эле түшүнүп жаттык да. Бирок ошол кезде жоопкерчилик маселеси көтөрүлгөн да. Буга чейин улам деген өкмөт алмашып жатып, улам кадр маселеси жанакындай 30 жылда 30 өкмөт башчылары алмашты деген чоң мындай маселелер көтөрүлүп жатты да. Ошондуктан конституция кабыл алып жаткандан кийин стабилдүүлүк болот деп бизге мисалы парламенттен айтылса депутаттарга, ошол конституция кабыл алынгандан кийин бир адам баардыгына жоопкерчиликти алат дегени менен, бирок бүгүнкү күндө буга чейин айтылып келе жаткан кадр маселеси негедир туруктуулукка ээ болгон жок да. Министрлер алмашып жатат, орун басарлары ар бир 2-3 ай мына алмашылып атат. Ар бир министрликти алсак 1 жылга жетпей 5-6 жетекчилер алмашып атат, орун басарлары алмашып атат. Анан институт жанакы орусчасына преемственность деп коет, ал маселе мындай жокко чыгып атпайбы? Көп нерселер ошол жагынан келип такалып атабыз. Негизгиси туруктуулук. Бүгүнкү күндө туруктуулук маселесин көтөргөндө именно кадр маселесине келип биз аябай такалып калып атабыз да. Бирок парламент таасири азайып, ал таасир башкага аткаруу бийлигине өтүп кеткен жокпу? Парламент таасири азайганы менен деп конституцияда бекилсе деле эл эскиче кайра эле бизге кайрылып жатпайбы? Мисалы мен эки парламентте тең мына экинчи чакырылышта депутат болуп жатам. Эскиче эле эл кайрылып атат. Силер депутатсыңар да, тигини албайсыңарбы? Бул министрди алгыла, буну мынтип көтөрүп чык, буну айт деп. Анан элдерге барып түшүндүрүп баштасам, эми азыр деген конституция өзгөрдү, жоопкерчилик бир адамда, чечимдердин баары өкмөттүн ошол вертикаль ошондой болуп атат. Биз депутаттар эми кичине биздин ролубуз көп, функцияларыбыз кыскарды десек деле, эл эскиче парламентте эскиче колун көрүп атат да. Эскиче эле ошондой мындай талаптар ошол бойдон эле калып атат да. Бирок түшүнсө болот, анткени бир мандаттуу округтан келдиң деген сөз да. Партия болсо ал партиянын мындай берген убадалары, бир мандаттуу округтан келген адамдарга эми кичине кыйла бир топ мындай кыйыныраак болуш керек. Бирок көпчүлүгү фракцияга кошулуп калды, топторго кошулуп калды. Бирок элдин арасында ошол түшүнүк азыркыга чейин мындай бекиле элек да. Айырмасы конституциянын мурдакы конституция, азыркы конституциянын айырмасын көп эл мен ойлойм жакшы түшүнгөн эмес да. Бирок депутаттарда мыйзам чыгаруу укугу, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө, анан өкүлчүлүк ыйгарым укугу калып атат да. Анан сиз мисалы ушу парламенттин эркин, көз карандысыз болушуна, болбой жатышына бир фактор катары ушул депутаттардын компетенттүүлүгүн санадык өткөндө, андан сырткары бизнестен келген депутаттар дагы буга чейин санап өткөн. Анан сиз дагы ошол чөйрөдөн келген адам катары башында. Бирок өткөндө парламенттеги маселе көтөргөнүздөн кийин сизге УКМКнын төрагасы, андан кийин салык кызматы улам салыкка байланышкан маселени көтөрдү. Бул окуя аягы кандай бүттү? Эң өкүнүчтүүсү, эгер саясатта жүргөн адамда, мисалы мен өзүм жөнүндө айтайын, ишкерчиликтен мына 2015-те баш тартып, акыркы 7 жылдан бери саясатта жүрүп, өкмөттө эң жогорку кызматтардын бири бул вице-премьер-министр катары эң кыйын убакытта менден жогору биз 4 вице-премьер болуп иштедик. Менден жогору киши ал өзү шайлоого кетип калып, президенттик шайлоого кетип калып, мындай жетекчилик жок болгон учурда, көзөмөлдөй турган адам жок болгон учурда, кыйын убакытта иштегенде, ошол убакытта деген кетирилген каталарды таппай,
анан депутат болуп иштеген учурумда кетирилген кемчиликтерди таппай, коррупция жок болгондуктан, буну мен бүгүнкү күндө ачык айта алам. Анан мени тааныган адамдар деле билишет. Ошону тегеренип туруп, анан кемпир абад маселеси боюнча менин жакындарымдын, оба жакын туугандарымдын бизнесине бир эмес 3 айда экинчи жолу келип, мыйзамдардын баарын бузуп, бир убакытта текшерүү бүткөндөн кийин ошол эле убакытта кайра тиги текшерип туруп, анан штрафтарды салып, андан кийин деген башкы прокуратурага кат жөнөтсөм, эми сиз хронологияны сурап атасыз да. Ал жерден деген жок, эч мыйзам бузуулар тапкан жокпуз деген жооп келди. Апелляция берелик десек, ал жактан дагы мына көп эле айтылып атпайбы, баардыгы эле тиги администрация президенттин көзөмөлүндө экен. Мындай орусча айтканда шанса на оправдание не оставили да. Анан ошол жакта бүт жактан өзүнө ыңгайлуу учурларда мындай бийлик өзүнүн позициясын, өзүнүн күчүн көргөзөт экен. Жоопкерчиликти ала турган учурда парламентке түртүп койгон бул туура эмес да. Ошол болуп атпайбы? Көп мыйзамдар өтүп кетсе, мисалы коллегаларга деле айтып атам, бул жоопкерчиликти биз тартабыз башыбыз менен, ойлонгула деп. Жоопкерчиликке келгенде администрация президенти парламентке түртүп койсо, бирок мындай ошол эле мыйзамдарды өтүшүнө күчкө салып жатканда деген, анда толугу административдик күчтү көргөзүп жатышпайбы? Ошол нерсе болуп атат. Бирок парламентке келгенде, мен эл шайлап атканда, эл деле билген да, мен бизнестен келгенимди түшүнүп, бирок баары бир мага бул унчукпай отурбайт деген ишенип, баары бир акыйкатка келгенде биздин талагыбыз талашат деп, ошондо ой пикир менен мени шайлаганда. Бул албетте бизнеске тиешеси болгон көпчүлүк депутаттардын баарынын башына келчү тагдыр деп көрсөк болобу? Бул фактор депутаттын көз карандысыздыгына таасир этиши мүмкүнбү? Парламентке келгенде сен өзүң үчүн чоң чечим кабыл аласың. Мен 2015-те келгенде эле бул азыр болуп жаткан окуя эмес. 2015-жылы ноябрь айында деген парламентке биринчи жолу шайланып келгенде, ошол убакыттан баштап ар жылы биз 2 айга каникулга тарайбыз го. Ар жылы ошондой текшерүүлөр өтчү. Мен буга көнүп калгандым да. Ар жылы сен бир мөңгүлөргө каршы добуш берсеңби, же кийин Сооронбай Шариповичтин убагында мисалы деген Сокулукта Сурабалдиева мына Сооронбай Шариповичтин колу менен келген прокуратура Чүй обл прокуратурадан келген кагаз, мисалы менде азыркыга чейин көчүрмөсү бар да ошол каттын. Депутат Сурабалдиева 5 жыл мына Сокулуктан 3 жыл 4 жыл депутат болуп жатат. Акыркы мына депутат болгондон бери канча метр жерди алыптыр деген запросту ошол госрегистрге жөнөтүшөт. Башкы прокуратура келип текшерет. Текшергенде деген мен 5 жылда мына Сокулуктан баары билет. 1 метр жерди мына депутат катары өндүрүп алган эмесмин да. Тартып алып же тиги пользуясь своими полномочиями. То есть бул ар бир бийликтин учунда бул мындай басым кыла турган нерсе да, колдоно турган нерсе. Анан ошондон чочуркап отуруп алсаң, анда парламентке келбеш керек болчу да. Менин түшүнүгүмчө бул деген биз ошентип коом деле түшүнүш керек да. Колунда бизнеси бар адамдар эмнеге парламентте унчукпайт деген суроого жооп да. Анан бирок колунда бар адамдар, колунда жок адамдар эмнеге парламентке келе албайт? Бул да чоң суроо да. Буну элге бере турган суроо да. Эмнеге шайлоодо добуштарды сатышат? Мисалы мен шайлоомдо добуштар сатпай, бирок медиа компания кымбат болду да. Анан ошол иштеген адам бирөөсү бекер иштеген жок да. Качан биздин эл арасында ушул патриоттор болобу, ушу акчаң да керек жок, чуркап берем, ушул парламентте мындай таза иштеп бер дегендерди колдосо, көбүнчө жаштар, мындай чыныгы эл арасына аралашып жүргөн, сурулуп чыккан мындай патриотторду колдоп, эл ошону колдоо, ошол аң сезим жетсе, түшүнүктөр жетсе, ошондо парламентке эч нерсеге көз каранды эмес адамдар келе алат да. Бул убакыт келет. Мен ойлойм, аз эле калды. Ошол убакытка биз да бушуп жетербиз деп мен ишенем да. Бизнеске тиешеси бар же бир учурда бизнестен келген депутаттарга текшерүүлөрдү мамлекет ырчак катары колдонорун айттыңыз, бирок экинчи жагынан ушу бизнесин коргоп өнүктүрүш үчүн дагы парламентке келген депутаттар жөнүндө дагы сөз болуп калат. Азыркы учурда деле курулуш компаниядан же башка ири компанияларды буга чейин иштетип келген депутаттарды дагы келгенин билебиз. Бул ырчакты дагы депутаттар колдонобу? Маселенин экинчи жагы кандай? Колдонот. Ал деген парламентте келгенде лобби катары иштейт. Бирок ал учурда бизнесиңди өнүктүрөм десең, бийлик менен абдан мындай договор сыяктуу болот да.
сен менин маселемди өткөрөсүң, сиз менин маселемди колдойсуз деген сөз да. Бул деген эми бул мындай конструктивдүү диалог сыяктуу өтөт да. Алар деген парламенттен унчукпайт, сүйлөбөйт, баарына макул болушат. Бирок 6 чакырылышта мен ошо депутат болуп келген убактымда бир субботник болгондо, ошондо субботникте азыркы премьер-министр Акылбек Кусенбекович, анан азыркы вице-премьер-министр Бакыт Эргешевич менин коллегаларым болчу. Ошо субботникте иштеп жүрөбүз да. Бул эми бул болгон окуя экөө тең жок деп айта алышпайт да. Ошол жерде деген депутаттар сүйлөшүп калдык да. Ушул мен анда деген сөз эркиндиги боюнча катуу мындай эжекебиз менен мындай аябай алышып калбадык белек. Ошол убакта деген ушул Бакыт Эргешевич айтат: Эльвира, сен мынтип катуу сүйлөсөң эмки чакырылышка келбей каласың депутат болуп депчи. Бирок ошол эле учурда Акылбек Кусенбекович такыр унчукпай койсоң, анда точно келбейсиң деп айткан да. Эми бул мындай тагдырдын тамашасы ошол экен да. Бир четинен деген парламентке келген ошондой байке эжекелерибиз такыр унчукпай туруп буюрса деген эмки чакырылышта мен илинип калам деген позициясы менен, менин билишимче ошондой байкелердин канчасы келгенин билбейм. Бирок ошол эле учурда катуу сүйлөгөндөрдү силерди эми бийлик киргизбейт дегендер деле менин коллегаларым жүрбөйбү, алар деле келип калышты да. То есть бул нерсе деген мен ойлойм, бул коомдун өнүгүп мындай акырын астыга жылып, анан коомдун мындай өзүнүн бир этап, тарыхтын өнүккөн бир этаптары болуп атат да. Саясий өнүгүү, саясий мындай билим жагынан деңгээли көтөрүлүп атат элибиздики деп мен ойлоном да. Азыр парламентке мындай карасаң, ошо депутаттардан өкмөттүн өкүлүн Зекиген же аймактагы маселесин гана көтөрүү менен чектелип, бирок принципиалдуу маселесинде, парламентаризмди коргоп чыгуу маселесине келгенде саналуу эле депутаттар калат. Бул эмненин көрсөткүчү? Депутаттар мындай өзүнүн чыныгы миссиясын жакшы билбегендикпи? Негизи эле парламенттин принциби эмне болуш керек? Бирок сиз бир нерсени эске албай жатасыз. Буга чейинки эмнеге эл арасында конституцияга өзгөрүүлөр, эми ошол колдоо тапкандардын арасында эмнеге конституция өзгөрүүлөр керек деген позицияда болду эле. Анткени деген парламентаризмди мына канча 10 жылдай парламентаризм болуп жатты, парламенттик мамлекетте жашап жаттык. Ошол учурда парламентте лидер фракциялары буну бизнеске айлантып жиберишкен да. Буну эл да билчү, депутаттар биз да билчүбүз да. Анткени деген ошол 6 парламент фракция жетекчилери президент менен, администрация президент менен четишип алышат. Анан карапайым жөнөкөй жүргөн, эми биз карапайым деп тамашалачубуз, жөнөкөй жүргөн депутаттар эч нерсеге таасир этишпейт. Анан келип эле генералдык линия ушуну колдогула дегенде каршы чыккандар менен анан биз менен алышып калышчу да, мисалы. Бир нерсесин колдобой келсең. Ошол учурларда, ошондой учурларды эл көрүп жатты да. Лидерлер жыргап атышат, лидерлер чечип атышат, лидерлер деген каалаган кадр маселесине аралашчу, өкмөттөгү бүт эми бүгүн деле ошондой болуп атат дейчи. Өкмөттөгү бүт мындай назначенияларды парламентте мындай таасир эте турган төрагалар, фракция лидерлери чечишчү да кадр маселесин. Биздин саясатка депутаттын келгенинен кийин, мисалы мен деле өткөн чакырылышта, азыр деле эл арасынан кайрылып калгандар да көп болуп жаткан да, өзгөчө өткөн чакырылышта. Ушу менин баламды тияка орноштуруп бериңиз, мени тияка орноштуруп бериңиз деп кайрылышчу да. Мен ошондо аябай таң калчумун да. Мен кичине мындай мүнөзүмдү ачык кишимин айтчумун да. Мына сиз элестетиңиз, ар бир келген депутат улам бирөөнү жылдырып, ушу айланта берсе, бул коррупция качан токтойт десем, түшүнгөн түшүнчү, түшүнбөгөн тарынып калчу. Бирок Кудай шүгүр, менин туугандарым арасында андай маселе чыккан жок. Бирок именно мен сени шайлагам, добуш берген, ушу менин балам жумушсуз жүрөт, ушуну чечип берчи, же сот маселесин чечип берчи деп эл арасында ошондой кайрылуулар бүгүн деле көп да. Биз сотко аралаша албайбыз. Биз мисалы кадр маселесине кантип аралашам, бул коррупция десем, ошол эле учурда, ошол эле тиги бийлик менен мамилеси жакшыраак байке эжекелерибиз деген чечип берип атышат да. Аны көргөн карапайым эл келип айтат да, тигил чечип атпайбы? Коррупционер болсо да андан көрөп мен ошону колдойм депчи. Ошол нерсени кээ бир коллегаларым деле ошентип иштеп келе жатат да. Анан бул деген өзүнүн жанагы парламентаризмди толук түшүнгөндүктөн эмес, бул өзүнө ыңгайлуу нерселер менен колдонуп жаткандыгы да. Бул парламенттин мурдагы ыйгарым укуктарынын кыскарышы же болбосо сиз айткан албетте партияларды, фракциянын лидерлери жеке монополияга айландырып алган деген сындар дагы айтылып жүргөн.
ошол сындарды кабыл алып парламентаризмди бекемдөө маанилүү беле же азыркы башкарууга өткөн эффективдүү беле? Мен ойлойм болгон нерселердин баарына мындай түшүнүк менен кабыл алыш керек да. Бул нерсе биздин тарыхта биз эми эгемендүү мамлекет болгонубузга 30 эле жыл болду да. Жаш мамлекетпиз. Эми Совет Союзунун тарыхын эске албаш керек да. Бул деген өткөн этап, бирок деген өзүбүздүн бутка турган жаңы мамлекет катары биздин тарыхка 30 эле жыл. Бул да башыбыздан өтүш керек. Эл салыштырыш керек да. Анан үстү жакта журналисттер, анча-мынча саясатка аралашып калган депутаттар же өзүн прогрессивдүү деп эсептейм, өзүнүн мындай ой пикирин жогору койгон адамдардын гана мындай ой пикири эске алынбаш керек да. Эл калың катмар элдин башынан өтүп, түшүнүп, кеп эмнеде экенин эл да түшүнүш керек да. Эл ошону деген калың мындай мойнунан өткөрүп, башынан өткөрүп туруп, ошо жон териси менен сезип туруп, анан бул жагы туура, бул жагы жакшы, бул жагы жаман деп плюс минустарын эске алып эл салыштырыш керек да, мен ойлойм. Анан бунун деген мы это должны выстрадать деген сөз бар да. Бул башыбыздан өтүш керек. Же болбосо деген сен сүйлөсөң сен каршы болуп атасың, жөн эле мындай туура эмес кылып атасың дегендей критика болуп калат ба? Ошону жөн эле жылаңач сөз болбош үчүн ар бир адам бүт тарыхыбызда бунун баарын башынан өткөрүп алыш керек деп ойлойм да. Эми парламенттеги айымдарга келсек, жалпысынан 19 айым депутат бар экен. Анын ичинен жалгыз сиз гана бир мандаттуу округтан шайланып келгенсиз. Калгандарына буга чейинки мыйзамда кабыл алынган практика биринчи жолу колдонулуп алар келип атат. Бул туруктуу квота. Бул боюнча албетте бул жерде гендердик балансты сактоо үчүн кабыл алынган бир чара болду. Экинчи жагынан парламентте жыныстык бир критерий болбош керек. Ар ким саясий күрөш менен келиш керек. Ошондо эффективдүү курам куралат деген дагы пикирлер жок эмес. Ал практиканы балким эми сиз көрдүңүз окшойт азыркы айымдардан. Бул өткөн чакырылыш менен муну салыштырып караганда айым депутаттардын бир ишмердигинде, позициясында айырма байкалабы? Мен парламентке бул бир мандаттуу округ менен келгенде мырза депутаттар, коллегаларым аябай мындай көп тамашалап калышты да. Мына келе ала турбайсыңар кыздар. Бир мандаттуу округ менен, бир мандаттуу шайлоо менен. Анда квоталардын эмне кереги бар деп. Ошондуктан мага мындай оорураак болуп калды, бирок моюнга ала турган нерсе бир мандаттуу округ менен тең таймашта күзүндө чыксам, мүмкүн кыйыныраак болуп калмак да. Мүмкүн. Анткени деген общий масса менен. Бирок шайлоодон кийин кээ бир депутаттардын мына 1 май округуна 11 000 киши каршы берген добуш каршы болуп калды да. Ошондон кийин мындай элдин бир биздин колубуздан келет экен, биз бир нерсени чечет экенбиз деген позиция болгондон кийин мен шайлоо барып калдым да. Бул гендерге чоң жардам болду да мага мисалы. Бирок айымдар квоталарды албаш керек. Квоталар сакталыш керек, туруктуу позиция жанагы болгон позициялар сакталыш керек дегенге мен ишенем. Анткени айымдарга абдан оор. Эми менин башыман бир чакырылыш, экинчи шайлоо бул тиги октябрда болуп калды да. Анан мен аянттагы жанакты чоң митингдерге катышып абдан мындай активдүү позицияда болуп калдым да. Бул да мага чоң жардам берди. Анан эми бир мүмкүн дагы элдин мындай сый урматына ээ болуп калдым дегенге мен ишенгим келет. Мүмкүн ошол да жардам берди. Бирок ошол эле учурда аялдарга келгенде каржы маселеси абдан чоң маселе. 100% эле колунда бар эле депутат болот деп айтсам, канча мындай белгилүү олигарх биздин байкелер сөтпөй калышты. Ал жерде акча да жардам берген жок да. Кеп анда эмес, мен ойлойм, айымдарга квоталар сакталыш керек. Анан өткөн чакырылыш менен айымдарды, азыркы чакырылыштын айымдарын мен салыштырбайм. Анткени өткөн чакырылыштындагы, азыркы чакырылышындагы терс кармандары, позитивдүү кармандары болуп жатты. Анан бул чакырылыштын иштегенине 1 жыл болуп атат, бирок деген айымдардын биз өз арабызда деген айымдардын форуму менен иштеп атабыз, совет менен бириккен иштеп атабыз. Социалдык комитетти жетекчилеген соц комитетте иштеп атабыз, вице спикерибиз да бар. Ошол аркылуу да мындай гендер, аялдар, үйдө бүлөлүк зорлук, зомбулук маселесин көтөрүп атабыз. Өткөн чакырылышта да ошентип иштегенбиз. Биз деген өз арабызда фракция, партияларга бөлүшпөй, биз деген гендер, анан аялдар маселеси, анан балдар маселеси, зордук, зомбулук маселесине келгенде бир позицияда болобуз деп башынан чечилише алабыз да. Мен ошон үчүн мен өз айымдар коллегаларыбызды абдан сыйлайм. Бул жактан деген эми кээ бир учурларды алар да түшүнүш керек. Фракция, партия менен келгенден кийин
башкы линияга баш ийип жатышат. Ал бирок ага кичине убакыт керек да. Мен ойлойм да. Более активдүү позиция келиш үчүн да кичине бир убакыт керек. Күнүмдүк турмушта ар бир күнү болуп жаткан окуяларда балдар маселеси, үй бүлө маселеси, экономика маселеси болобу, коррупция маселеси, менин ишенимимде айымдардын позициясы катуураак да. Айымдар деген келечек муундарга капа көбүрөөк көрөбү деген мен ой пикирде болуп атам да. Анткени деген мына өкмөттө да иштедим. Айымдар көтөргөн маселесине позициясына туруктуураак болуп жатты. Парламентте канча окуялар болуп жатты. Эми 100% эмес, ортодо ар кандай болуп жатты. Өткөн чакырылышта кыйын айымдар, көпчүлүгү кыйын айымдар болчу. Азыр деле мен ишенем айымдар керек. Анткени социалдык маселе бул күнүмдүк турмуш. Ошондо айымдар көтөрүп атышат. Байкасаңыздар. Социалдык маселе, саламаттык сактоо системасында болгон окуялар, билим берүү системасында болгон окуялар, бала бакчадан биздин турмушка таасир эте турган нерсени айымдар көтөрүп атат. Коррупция маселесинде комиссия түзүлсө айымдар позициясына көпчүлүк учурларда аягына чейин туруп беришет деп мен эми байкап атам да. Анан бул эмпатия деген сөздөнбү деген мындай англис тилинен, орус тилинде эмпатия деген сөз билесиз, ошо келген сөз. Ошо айымдарыбыз мындай ошо капаланып көбүрөөк ошого кайгы-муңдарды мына башынан өткөрөбү, ошондонбу эмпатия көбүрөөк болот деп ойлойм да. Анан ошого деген айымдар көбүрөөк келиш керек. Анан бизде көп айымдардын арасында солидарность жок деп айтышат. Мен буга ишенбейм. Анткени мисалы менин шайлоомдо кийин биз ошол тактап жатканда 51% мен шайлаган адамдардын 51% айымдар болуп жатты. Көпчүлүгүнүн жартысынан көпчүлүгү айымдар колдоп беришти. Айымдар деле мурда деген илгертен бери бизде айтылып келе жатпайбы? Айымдар күчтүүсүн тандайт депчи. Айымдар ошол позициясынан кайтпайбы, Элвира, аягына чейин турабы деп ошого ишенсе, айымдарды колдоп кетишет да. Бул да мындай чоң коомдун мен ойлойм биз үчүн, айымдар үчүн жетишкендиги. Анан эми азыр экөөбүз азыркы саясий тенденцияны, саясий абалды талкууладык. Мындан ары ушундай тенденция улана турган болсо, парламенттин таасири кандай болот, ишмердиги кандай уланат? Себеби азыр айтып атасыз, маселени көтөрүп чыкканда эле администрация болсун же органдар болсун рычагдарын колдонгонго чейин барып атышат деп. Бул 30 жылдан берки келе жаткан парламент системасындагы президент администрациясынан, өкмөт тарабынан аралашып келе жаткан традиция. Бул бүгүн болгон жок. Биринчи легендардуу парламент учурунда биз эми бир-эки белгилүү аттар менен мындай жамынып легендардуу парламент деп атабыз. Мен сыйлап урматтайм. Бирок ошол убакытта иштеп кеткен кээ бир байке эжекелер менен сүйлөшсөм, алар деле айтып атат. Бул Совет Союзунун убагында бери келе жаткан, андан кийин деле болуп жаткан, ар дайым ушундай бир мындай эмелер болуп келчү дейт. Мындай диалогдор болуп кетчү. Бирок акыркы учурлары бул катуураак, анан мындай элге көрүнүп калган учурлар болуп атат да. Эми парламентте болгон окуялар боюнча. Бирок мен ойлойм, бул деген бир четинен ар бир келген жаңы бийлик 1-2 жыл ушинтип башаламандык болуп, анан туруктуулукка бир убакыт кетеби деп мен ошондой ой пикирде болуп атам. Мүмкүн оңолуп кетеби, мүмкүн түзөлүп кетеби, мүмкүн. Анткени деген биз гендер маселесине келгенде, анан деген сөз эркиндиги маселесине келгенде, коррупцияга каршы маселесине келгенде, кадр маселесине келгенде, акыйкаттуулук, ачыктык, транспарентность деген маселелер бул деген демократиянын мындай эң негизги принциптери болот да. Анан эл аралык донорлорго кайрылганда, жардам сураганда, ошол жолдорубузга кредит сураганда, өнүгүү мындай эмгек министрлигинен мисалы деген биз деген жардамдарды сурап жатканда, көбүрөөк пособиялар, көп маселелер көтөрүлүп жатканда, бул деген донорлор аркылуу, программалар аркылуу көп нерселери жардам берилип жатпайбы өкмөткө? Ошонун баарын эске алганда, биз суранганда, кредит сураганда, биз айтабыз да, бизге бийлик берип атпайбыз, биз гендер маселесин сактайбыз, сөз эркиндигин сактайбыз, биз деген акыйкат, ачыктыкты сактайбыз деп убада бергендиктен, мен ойлойм баары бир азыр жетекчилик ошол чечимдерге келишет да. Бул керектүү нерсе деп. Аргасыз керектүү нерсе. Жагабы, жакпайбы, бул керектүү нерселер, бул базовый принциптер. Анан канчалык биз эми совсем эле закрытый, жабык мамлекет эмеспиз да. Биздин экономикага улам инвестициялар керек болуп турат.
инвестицияларды негизинен ким берип жатат? Такыр эле Кытай мамлекетине көз каранды болгубуз келбей жатат дегенди түшүнгөн жетекчилик чет өлкөлүк донорлордон, эл аралык уюмдардан баары бир ошол жака жардам керек деп баары бир азыр деле кайрылып жатпайбы? Жана грин ошол жашылдануу боюнча бир позиция кредиттерди кечип бергиле деп мисалы президент кайрылды жакында да. Ошол кезде ал тараптан деле мындай талаптар келишет да. Ушу кайсы акыйкат маселеси, демократия кайсы принциптерин сактап келе жатасыздар дегенде бул эң башында ошол сөз эркиндиги, анан гендер маселеси чыгат да. Анан коррупцияга каршы иштер боюнча. Узак мөөнөттүү перспективада карасак, азыр эми биз парламенттин эффектиси бизге ылайык эмес экен, жоопкерчилик эч ким албайт экен деген негиз менен президенттик башкарууга өттүк. Бирок азыркы дүйнөдөгү өнүгүүнү, тенденцияны караганда көп критерий боюнча алдыда турган өлкөлөр парламенттик башкарууну коюп, же болбосо президенттик болсо дагы бийликти тең бөлүштүрүп баары бир институтту көз карандысыз кылгандар. Биздин келечектеги багытыбыз кандай болот? Мен ойлойм, азыркы жетекчилик убакыт мөөнөтү аяктап жатканда ошол чечимге кирет болуш керек. Бизге такыр эле президенттик институт кереги жок. Биз деген парламент, анан парламентке подотчетный премьерди шайлаш керекпиз деген бир чечимге киреби деген мен ошондой ой пикирлер пайда болуп жатат да. Анткени бир адамга жоопкерчиликтин баары жүктөп алган оор экендигин азыр баардыгыбыз көрүп жатабыз. Бүт талаптардын баары ошол кишиге мындай убакыт өткөн сайын коюлат да. Анткени баш мыйзам боюнча жоопкерчилик бир адамда деп. Анан бул кээ бир депутаттардын арасынан деле сөз болуп атпайбы? Эми жоопкерчиликти албады, жооп берсин деген сөз болуп атат да. Бирок бир адамга баардыгын жүктөп алган оор болот. Ушул ситуацияны биз ошол түшүнүккө келебиз. Мүмкүн бир нече жылдар өтөт, андан кийин тескерисинче мен ойлойм ошол институттан баш тартып туруп, кайра эми өмүр бою бизде курултай болгон деген сөз болуп атпайбы? Курултай деген бул азыркы парламент деген сөз да. Ошол биз парламентаризм системасына баары бир кайтып келебиз деп мен ойлоп атам да. Өзүңүздүн позицияңыз кандай? Парламенттик системага биз кайрылып келебиз баары бир. Анткени парламенттик системада гана гендер маселеси эске алынат. Башка учурларда аялдарга жол жабык. Ошондуктан мен аял катары, айым катары парламенттик система эмнеге керек деген суроо болгондо эң биринчиден бул гендер маселеси, аялдардын үн пикири да угулат, социалдык маселелер келгенде аялдар көтөрүп жатпайбызбы деп мен муну экинчи жолу парламентке келип атам, көрүп жатпаймынбы? Анан коррупцияга да бекемирээк аялдар турат деп ишенем да. Эми көпчүлүгүндө эркектер өз ара барып туруп чакырып эле бир жерден барып чечишип алышат экен. Аялдар болсо биз келечек мундарды ойлойбузбу, же биз немерээк мындай эмпатия деген сөзгө мен ошого таянып атам да. Ошондуктан мен ойлойм, айымдар бекемирээк болуш керек деп. Бирок коомдон кичине колдоо керек болуп атат. И ошол колдоого айымдар биз ошол колдоого ээбиз дегендигин сезсе, ошончо коом астыга жылат. Анткени өнүккөн мамлекеттердин азыр премьер-министрлери аялдар болуп атпайбы дүйнө жүзүндө? Ковидке каршы эң эффективдүү батыштын мамлекеттеринин арасына карап чыксак, жетекчилигинде айым премьер-министр болгон, өкмөттү башкарган. Ошондуктан мен ойлойм, бул жагынан ошо келечек биздин кыз уулдарыбыздын келечегин ойлоп, анан кыздарыбызды караган сайын мен ойлойм, ошолорго шанс көбүрөөк болуш керек, мүмкүнчүлүктөр берилиш керек. Ошондуктан биз баары бери биз деген кайра башыбызды парламентаризм системасына бурабыз деп ойлойм. Түшүнүктүү. Ибраим, сизге чоң рахмат. Ушул биздин эркиндик үнү подкастыбыздын аянтчасында сиз менен парламентаризм, Кыргызстандагы азыр жогорку кеңештин ишмердиги, андагы соңку окуялар боюнча ачык маек курдук деп ишенем. Урматтуу угарман жана көрөрман, сиз Азаттыктын эркиндик үнү подкастын угуп көрдүңүз. Анын бул чыгарылышында биз Кыргызстандагы парламенттин абалы жана узак перспективадагы анын ролу тууралуу сөз кылдык. Сиздер биздин подкастты azattik.org сайтынан, YouTube'дагы каналынан жана башка бардык подкаст аянтчаларынан дагы тапсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Бул берүүнү мен Түмөнбай Абдинаби уулу даярдадым. Аман туруңуздар. Адамдын башкы баалуулугу анын азаттыгы. Эркин мамлекетте эл бактылуу, ачык коомдо өнүгүү болот. Мыйзам сакталган, саясий жана жарандык укуктар корголгон мамлекет кантип түптөлөт? Ал үчүн ар бир жаран кандай салым кошо алат?
адилет коом, мыйзам үстөмдүгү, демократиялык баалуулуктар жана мамлекет жаран мамилесине байланышкан маселелерди эркиндик үнү подкастында талдап түшүндүрүп берип турабыз. Бизди azatlyk.org сайтынан, YouTube'дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify'дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Эркиндик үнү.